Көкпөт кежир балдар тууралуу сүйлөштүк. Ошолор менен кантип тил табышсак болот? Диалогко келсек болот. Көкпөт кежир бала дегенде биринчи биз өзүбүздүн балага койгон наамыбызды оңдошубуз керек болот. Себеби көкпөт бала болбойт. Ал бизге баш бербей аткандыктан, биздин каалаганыбыздай болбой аткандыктан биз ага көкпөт деген ярлыкты коебуз. Биринчиден бул психологиялык жактан туура эмес. Баланын табиятын кабыл албоо дегенди билдирет. Аны биз анализ кылып көрөбүз. Бала эмне үчүн ушундай көк болуп калды? Бул жерде өжөр деген эң сонун жакшы. Өжөр бала, өзүнүкүн бербеген өжөр бала. Демек буну артыкчылык катары пайдалансак? Ооба, артыкчылык катары. Өжөр балдар кийин өзүнүн айткандан кайтпаган, өзү койгон максатты сөзсүз ишке ашырган кыйын балдар болуп чыгат. А биз эмне үчүн аны жаманга жоруйбуз дагы, жаман балага чыгарып коебуз. Бала дагы ага ишенип, кийин жаман адам болуп чыгат. Баланын кийинки турмушу чоңойгондогу ийгилиги энеден 50% көз каранды деген бир жагы туура да. Эми Алла Тааланын тагдырга жазганы болот, анан эненин аракети болот. Эгер биз баланын ушул жөн эле бир сыпаты өжөрлүгү, а биз аны көкпөт, көк айтканды кылбаган, безерлене берет, көк болуп атат дей бере турган болсок, бала өзүнө болгон бааны дагы ошондой коет. Мен жаман турбаймынбы? Себеби бала аппак болуп төрөлгөндөн кийин ата-энеси, айрыкча апасы ага кандай мамиле кылса, өзүнө ошондой мамиле кылат, өзүн ошондой кабыл алат. Бул идентификация деп коет да. Мен жакшы балам, эртең илимпоз болот, жакшы бала болот, баардык адамдарга жакшылык кылган бала болот. Аябай боорукерим дей берсе, бала ошого ишенет. Мен ошондоймун дейт. Бул психологияда дорисование деген методу. Бул советтик психолог, педагог Шалва Манашвилинин, азыр 90 жашта, Грузияда жашайт дагы эле, анын ыкмасы болуп саналат. Дорисование. Мунун артыкчылыгы, бала кандай болушун кааласак, биз ошондой айтабыз. Мен даанышман балам, мен берешем балам, мен эртең ушундай кыйын балам, мен балам башы кыйын иштейт, мээси күчтүү иштейт деп айта берсек, ошону мен практика кылгыла деймин да, мен курсумдачы. Баланын ошого ишенип, башы кыйын иштеп баштайт чынында эле. Себеби адам самовнушение деп коет го. Эненин сөзү сыйкырдуу да. Бала өзүнө ишенбейт, апасына ишенет. Апасы айтса, ошого мен ушундай кыйын турбаймынбы деп эрдиктерди жасап, айрыкча бул балага аябай керектүү маалымат. Демек, көкме, келесоо. Ушул методдун тескерисинче иштегени. Көкме келесоо башың иштебейт, сен башың жок, эч башың иштебейт, эч нерсе колуңан келбейт. Башың иштейт. Эртең сен же кыздарга айтабыз, эртең сен турмуштан ажырашып келип отурасың ал жерде. Эч кимге жакпайсың. Кайненеңен бир тепки жеп, жолдошуң төбөңө 4 коюп айдап чыгат. Түшүндүң, уктуңбу десе, кыз ошого настройлат дейт го. Дуа өкүмүндө деле болуп атат да, бул чын ыхлас менен айтат да эне дагы. Мына ар бир сөзгө периште оомин кылат. Ар бир сөзгө. Биз ошого даярдап коебуз. Эртең кайненең сен мага ошо карап отурбайт. Сен ушундай тамак кылгын, казан менен башыңа чабат. Дей турган болсо, ал бара эле бир жакшынакай кайненесин желмоуз катары көрөт. Барганда эле контратака менен барат да. Ушундай. Мисалы мен ушул 15 жыл өзүм келин болуп, кайненем менен бир да конфликт чыккан эмес. Мен кайненем менен ары бир айтып, же кайнем бир нерсе айтып, мен капа болгон чурум эсимде жок. Анан эмне үчүн деп дагы өзүм анализ кылдым десе, кайнем мага эч нерсе айтпадыбы деп, жок, айтты. Төшөгүңдү жаңылап койбойсуң, мына кир болуп калыптыр, балдарын кир кылып коюптур. Аны тура эле нетти айтып атат дейм. Кир болуп калса жаңылаш керек. Казаныңды жууп кой, же тамактын үстүн жапкыла, эсиңерден чыгара берсе. Тура эсимен чыгып калыптыр. Же кече эмне тамак кылгансың? Тузу да жок. Ошону айтсаңыз, ошондой болуп калыптыр, кече башым оорутат, тишим оорутат эле дейм. Туура эле кабыл алсаң, апаң деле айтат. Мен кайненеме караганда апам көбүрөөк урушат да. Эмне эле шаарда жашалып эле жүдөйсүң 5 балаң менен. Кир машинаң бар, башкаң бар. Тыңырак болбойсуң, балаң кара, апам кайра көп урушат. Негиз психология боюнча кайнененики экисидей көрүнөт да. Биз өзүбүзгө жакын албагандыктан, анан аны биз туура кабыл албагандыктан, Эненикин бул жакшы болсун деп айтып атат деп кабыл алабыз. Жакшы болсун деп. Экинчиден, чоң эне менен өскөн кыздар кайнене менен жакшы чыгышат. Себеби чоң энелер дайым
сүйлөнө берет, наалый берет, старость не радость, сүйлөнө беришет. Анан ага деле көнүп каласың, иммунитет чыгат. Мен чоң энем менен чоңойгонмун, кечки аны кылбадыңар, малды карашыңар керек эле, аны кылабыз да, эне ооба болуптур деп. Анан мен мисалы кайнем деле эми кемпир адам сүйлөнө берет, ал мага анча деле норма катары эле. Аны башка адамдар кечке сүйлөнөт. Эми жөн отурбайбы деген сыяктуу. Айтпаса деле билем да деп, макул да. Анан жөн эле тамагың жакпай калса деле, ошондой болуптур деп, чын эле кабыл алып, ошондой болуп калыптыр, түзүгүрөөк жасайын деп элечи. Жакпаса эмне кылайын деген каяша айтуу. Контратакага өтүп, ошого тирешип калуу да. Ушул нерселерди биз эске алышыбыз керек экен дагы. Балага, кызга эртелеп эле кайненени жаман көрсөтүп, уулга деле жаман нерсени айтып, эртең сен мындай болсоң колуңан эч нерсе өнбөйт, бизнесиң талкаланат, көкме башы жок, окубасаң оңбойсуң деп негатив, жаман нерсени айта берсек, ошого жармашат. Бирок балдарыбыз чоңойгон сайын башы жок, мээси жок десе, андай дебең, мен башым бар деп каршы чыккандар да бар. Бирок канчалык каршы чыкпасын, ошол учурда гана баягы принцип иштеп кетет да. Бирок жүрөгүн түбүндө ооба, апам туура айтат. Чында мен колуман эч нерсе мээм иштебейт өзү деп сынат да. Баары бир апасына ишенип калат. Анан внутренний голос матери деп коет. Ар бир баланын жан дүйнөсүн, совесть, абийирин апасынын сөзү курайт. Билинбеген менен тамчы ташты жарат деп күнүгө тамчып турган сөз баланын кийинки жашоосунун установкасы деп коет. Психологический установка бул психологиялык ишенимдерди пайда кылат да. Мисалы, сен эч кимге ишенбе. Бул жашоодо жакшы адам калган эмес, кызым. Өзүң ишенгин. Себеби апасы ошого душар болгон. Өзү душар болгон, горький опыт деп коет го. Анан өзү эми туура жашап атабы, туура эмес жашап атабы, өзүнүн мындай ылайка жашоосун баласынын таза табиятына жуктуруп коет да. Ошол нерсени биз этият кылышыбыз керек. Көпчүлүк учурда бала жакшынакай эле, туура эле, таза табият менен эле чоңоюп атканды биз бузат экенбиз. Курстан кийин, көпчүлүк мынал практикадан кийин мен өзүм күбө болдум. Бала өзүнүн балалыгын жасайт. Сонун эле чоңоюп келет, айрыкча 7 жашка чейин. Биз аны таңуулайбыз. Азыр биздин учурдагы ар бир көйгөйүбүз дагы, бардык бале дагы, бакытыбыз дагы балалыкта. Мен өзүм оюм жок. Себеби апамдар эмне деди, чоң энем эмне деди, атам эмне деди. Ошолордун эле ойлорунан биздин абийир куралган, азыркы оюбуз куралган. Кийин китептерди окушубуз мүмкүн. Биздин жан дүйнөбүз кумура сымал, көзүбүздөн канал бар, кулагыбыздан канал бар, баарынан угуп көрүп толо берет. Ошого фильтр коюлушу керек. Фильтрди жаш бала кое албайт. Жан дүйнөнүн дайыма коргоочусу керек да. Баланы таза табиятта чоңойтуш үчүн эне фильтрлеп деп коет, тазалап бериши зарыл болуп калат. Балага эмне керек эмес. Эгер андай эмес болгондо, бала өзү тарбияланып калчу болгондо ата-энеге аманат болуп калбайт экен эле. Бирок кайсы бир куракка чейин эле 13 жашка чейин баланын көпчүлүк тарбиясы берилип бүтөт. Анан 13 жаштан 20 жашка чейин толукталат, бышыкталат. Эгер кемчилик кетирилсе, түздөлүш керек. Эң акыркы шанс бул 13 жаштан 20 жашка чейин баланы түздөп алса болот. Андан кийин дарак катып калат. Кыйшык болсо кыйшык бойдон, түз болсо түз бойдон. Ал бала өзүнө гана Алла Таала ыйман берип, жүрөгүнө гана ыйман берсе, биз дуа менен гана баланы оңдай алышыбыз мүмкүн да. Эми ошондо биздин дагы дуабыз өтө турган абалдабызбы? Өзүбүзгө эле кайра кайтып келет да. Ушул нерсени эске алышыбыз керек. Ошого балдарыбызды эч качан көкме, башы жок, жинди, ушундай сөздөрдү өзүбүздүн лексикадан чыгарышыбыз керек. Мен мисалы өзүм балдарыма ушул нерселерди айтпай, өткөнү кандай жаман сөздөр бар, баланын жан дүйнөсүн жаралачу десе эсиме келбей койду. Эгер айтпасаң, бул деле чыгып калат экен да. Дагы ким эмне дейт? Кайсы сөз эң жаман десем, шатыратып айтып кетишти, мен мындай дейм, андай деймин. Ушундай дейсиңерби? Өзүңөрдүн бирөө ошентип айтса, барып бир тебебиз да. Ушундай. Биз жөн эле айтып атабыз го, күнүгө өзүбүздүн балабызды. Бирөө айтса капа болобуз. Сен көкме дедиби деп. Меккен имамы бар экен бир. Ушунчалык тентек экен. Апасы тамак кылып атса, тамагына кум салып эткен, топурак салып эткен. Анан апасы ылайым Меккеге имам болуп калгыр деп каргачу экен да. Ооба. Мен курсумда энелерге анан эмне кылайлы дейт. Кантип урушайлы анан дешет да. Десе бай болгур, имам болгур, башыңа илим толгур. Кыргызда негизи бай болгур деген ушундай сөз бар, мындай сон неме. Башыңа илим толгур. Ошондой дегиле. Эми ушуну кантип өзүбүзгө практика кылгыла? Сен ачууланганда
чын жүрөктөн чыгат ал сөз. Ушундай энергия менен чыгат да. Ошол нерсени биз өзүбүз контролдошубуз керек болот. Себеби адам баласы эгер аң сезим менен Алла Таалага ибадат кылса, периштеден да улук болот. А эгер андай кылбаса, ушундай да, ошон үчүн бизге аң сезим берилген, биз өзүбүз ошого аракет кылыш үчүн. А бирок пенде баары бир катачылык кетирет. Ошол үчүн пенде ниеттерибиз бааланат буюрса, ошо ниетти коюп эле баягы жолго чыксаң анан жол көрүнөт дейт го. А мен эми бүтүпмүн, болупмун, менде толуктуура катачылык бар экен деген үмүтсүз шайтан. Жолго чык, ниетти койсо, мен көбүнчө эле айтам, мен силерге укмуш эмесмин. Мен аябай олуя эмесмин. Мен жөн гана Алла Тааладан силер ниет кылсаңар ушу балам түзүгүрөөк тарбиялайынчы. Анан мен себепкер болуп эле туш келип калдым. Окусаңар, өзүңөр амал кылсаңар, ошол ишке ашат. Анан чынында эле курста ким ушундай окуп амал кылган уа болуп атат дейт. Анан сиздин курсуңузду окусам деле эч нерсе болбой атат деп баарын эле күнөөлөп, өзүнө эч нерсе жугузбаган адамда чынында өзгөрүү болбойт да. Анан дагы бир нерсе, эненин энергиясы аябай балага өтөт экен. Бул жерде баягы курсакта гормон бөлүнүп атпайбы? Стресс болсо, стресс бөлүнүп аткандай эле. Айланасында 3 жашка чейин бала апалап чоңойот. Анан бизде айтып коет, балаңды жаман үйрөтпө, көп колго ала бербе. Сага жаман үйрөнүп калат. Сен көрүнбөгүн, балаң жакшы жүрөт. Ыйлабай эле жүрөт. Анан апасы келсе эле ыйлап баштайт. Ошого сен көрүнбөй, келиндер жумуш кылса жакшы, андан көрө иш бүтүр. А бирок бул баланын табиятына туура келбейт. Бала эненин мээримине тойбой калат. А башка бирөөгө эркелей албайт да, коркконунан чукпай жүрөт. Апасы келсе, өзүн эркинсиздейт, ыйлайт. Баягы эме арызданып аткан сымал, сен мени эмнеге таштап кеттиң? Азыр эле мен кайнсиңлим айтат, кызым 3кө чыгайын деп калды. Иштен келсем эле ыйлап баштайт дейт. Кечке жөн эле жүрөт экен, кечке келсем эле кежирлик башталат. Ага чейин жөн эле жүрөт экен. Келгимде эле мен келбей эле койсом, мүмкүн кызым жакшынакай болуп тарбияланат окшойт. А эмне үчүн мен келсем эле ушинтип кежирлене берет дейт да, жөн эле ыйлай берет дейт. Ал деген сөз аябай сонун сигнал. Баланын менде бир нерсе жетпей атат деген сигнал. Аны кантип айтат? Ал өзүнүн эмоциясын түшүндүрө албаса, тили чыга элек болсо, болгондо, балада же курсагы ач, же чарчады, же ооруп атат, же баары нормалдуу болсо, көңүлү ток эмес. Чынында ушундай болот экен да. Анан мен ал кайнсиңлиме айттым, ушундай болуп атса керек, себеби ал кечки иште да. Өзүм иштен чарчап келсем жармашат дейт. Анан карайын десең, андан бишпейт эркелеп ыйлайт дейт. Ал деген арызданганда баягы эркеликте сен мени кечке карабай койдуң, айта албай атат, ошондо ыйлап атат да. Анын көбүрөөк кучакташ керек. Бул жерде деле чубак ажыбыз аябай психологияны деле ичип жеп койгон десек жаңылышпайбыз да. Аял адам мен ажырашам дегенде, мага көңүл буруу жетпей атат дегенде ошонун тескерисин кыл дейт го. Бала деле ошондой. Ыйлап, кежирлик кылып апасын түрткөндө капачылыгы да, сен мени карабай койдуң, каякта жүрдүң? Көп энелер ошондой. Иштен атайы келсем, мага кежирленип, түртүнүп ыйлайт. А мен жок болсом жүрөт экен го дейт. Бул деген дефицит внимания, көңүл буруу жок. Баланын муктаждыктары бар, энеге болгон. Бул энесине тойгуча кучактап, энесинин жытына тоюшу керек.